Саламатсыздарбы, урматтуу Гимназия FM радиосунун угурмандары. Бүгүн бизде конокто биздин мектептин быйылкы бүтүрүүчүсү Каарбек кызы Уркия болмокчу. Анда эмесе биз маегибизди баштасак. Саламатсызбы, Уркия эже, биздин Гимназия FM радиосуна кош келипсиз. Саламатчылык, чоң рахмат. Кеже, анда эң алгач жалпы радио угармандарыбызга өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, канчанчы класста окуйсуз? Толук маалымат бере кетсеңиз. Менин аты жөнүм Каарбек кызы Уркия. Мен Бачкент областынын Лейлек районуна караштуу Катыраң айылында 2003-жылы жарык дүйнөгө келгенмин. Азыркы учурда айылымдагы номер 5 мектеп гимназиясында 11 класста билим алып келатам. Эң жакшы, азаматсыз. Онлайн окууда кандай жаңылыктар болуп жатат? Кыйналбадыңызбы? Албетте бир аз кыйынчылыктар болуп жатат. Негизинен онлайн окуу менен офлайн окуунун бир топ айырмачылыктары бар эмеспи? Ошого байланыштуу бир топ кыйынчылыктар жаралып жатат. Ошондой болсо дагы онлайн окуганга дагы азыркы учурда көнүп калдык, аракет кылып окуп жатабыз. Жакшы, анда бүгүнкү темага киришели. Бизге белгилүү болгондой физика боюнча республикалык олимпиаданын катышуучусуз. Суроо башынан болсун. Олимпиадага кантип катышып калдыңыз эле? Рахмат, негизинен мен кичинекей кезимден эле тагылимдерге кызыгып келгем. Анан ошол 7-класстын акыркы чейрегинде мага агайым сунуш кылган физика предмети боюнча олимпиадага катышуумду. Ошондон баштап мен 7-класс, башкача айтканда 8-класстан баштап олимпиадаларга катышып, даярданып, ошентип олимпиадага катышып калганмын. Эң нерсе ошол олимпиадага катышуума себепчи бул менин агайым болгон. Агайым сунуш кылган, ошондон катышып ушул ийгиликтерге жетишип отурам. Жакшы, сизге мындан да чоң ийгиликтерди каалап кетем. Анда кийинки сурообузга өтсөк, олимпиадага даярданууда агайыңыз көбүнчө эмнеге басым жасайт? Сиздерге кандай мотивация берет? Албетте, менин мугалимдин аты жөнү Шороков Жанибек Абдибахапович. Азыркы учурда номер 5 мектеп гимназиясынын директору жана физика мугалими болуп эмгектенет. Негизинен менин бул ийгиликке жетүүмө мугалимдин салымы чоң. Же башкача айтканда, бул ийгиликке жетүүмө себепчи мугалимим десем жаңылышпаймын. Себеби мен физика предмети боюнча бир теманы, эч нерсени билбей турган мезгилде мага баарын үйрөтүп, ушул олимпиадага даярдап, ушул ийгиликке жеткирген бул менин мугалимим. Эң сонун, олимпиадага барганда тапшырмалар кандай берилет? Мисалы, район, регион, область, республикалык турлардын бири-биринен айырмасы кандай? Албетте айырмачылыктары бар. Негизинен регионалдык турунда бул РМК деген китеп бар, ошол китептен түзүлөт. Ал эми райондук, областтык, республикалык турунда болсо атайын билим берүү министрлиги тарабынан түзүлүп жөнөтүлөт. Булар негизинен 2 бөлүктөн турат. Лабораториялык жана теориялык тур болуп. Аларда 2 күн өткөрүлөт. Ошол анан райондук тур бул өтө жеңил деле эмес, орто эле жакшы эле болот. Ал эми областтык тур бул татаалыраак түзүлөт, деңгээлине жараша. Республикалык тур бул мен үчүн өтө татаал болгон. Себеби биз мисалы Кыргызстандын четки айылдарынан болгондуктанбы, же мектебибиздеги лабораториялык кабинеттерибиз, приборлорубуз жок болгондуктанбы, биз ошол лаборатория бөлүмүнөн кыйналып калганбыз. Ошол. Эң жакшы, республикалык турга катышуу үчүн атайын Борбор калабызга барып келдиңиздер. Кандай кызыктуу окуяларга туш болдуңуздар? Негизинен олимпиададагы баардык күнүбүз эле кызыктуу өттү. Алардын ичинен да билим берүү министрлиги тарабынан атайын программа түзүлгөн. Алардын ичинде биз кинотеатрга бардык, атайын майрамдык кечелер уюштурулду, оюн зооктору уюштурулду.
жана башка көптөгөн иш-чаралар болду. Алардын баарына катышып, Олимпиадалык күнүбүз аябай көңүлдүү өттү. Баарынан дагы мен Олимпиададан көп досторду таптым. Алардан өзүмө мотивация алдым, кеңештерди алдым. Чөйрөмдү бир аз да болсо өзгөрткөнгө сонун мүмкүнчүлүк болду. Ошол. Эң жакшы, анда сизге эң акыркы суроомду узатсам, Олимпиадага даярданып жаткан окуучуларга кандай кеңеш бересиз? Негизинен Олимпиадага даярданып келе жаткан окуучуларга өзү сүйгөн, өзүнүн келечегидеги кесибиге пайда бере турган, өзү кызыккан предметти тандап, ошого жараша Олимпиадага даярдануусун сунуш кыламын. Жакпаган предметти тандап, бекер эле убакытты короткон да туура эмес деп ойлоймун. Ошол анан негизинен ушул 3 принципти колдонуусун сунуш кылам. Ошо алдыңарга максат койгула, андан кийин ага жетиш үчүн дуа жана аракет кылгыла. Ошондо баары жакшы болот. Ошол. Рахмат. Олимпиадага даярданып жаткан окуучулар сиздин кеңештериңизди угуп, өздөрүгө пайда жана мотивация ала алды деген ойдомун. Анда сизге эркин микрофон берсек. Бүгүнкү Гимназия FM радиосуна чакырганыңарга чоң рахмат. Мындан кийинки окууларыбызга ийгиликтерди каалаймын. Ар дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Быйылкы жыл мектебибиз үчүн жалаң ийгиликтин жылы болсун. Баарыңардын окууңарга ийгилик. Чоң рахмат. Сунушубузду четке какпай биздин радиого келип, өз тажрыйбаларыңыз жөнүндө бөлүшүп, маектешип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге, окууларыңызга албан ийгиликтерди каалайбыз. Ушуну менен биздин эфир соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.